Кутмандуу кечиңиздер менен күн ичинен орун алган урунтуу окуялар топтому менен тааныштырып, эфирде Сөкөл жаңылыктар маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Талант Айдарбеков. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштан кыскача. Балыкчы шаарында да жогорку кеңешке шайлоого даярдыктар кызуу жүрүп жатат. 17 ноябрь эл аралык студенттер күнүнө карата Иса Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжинде мыкты фельдшер 2021 сынагы уюштурулду. Ысык көл районундагы Алтын балалык медициналык реабилитациялык комплексин реконструкциялоонун жүрүшү уланууда. Мамлекеттен өз маселесин митинг аркылуу чечүүнү талап кылып жаткандар муну менен эч нерсеге жетишпейт. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров өкмөт үйүнүн алдында чогулган жер ынтымак конушунун тургундары менен жолугушууда айтты. Барын айтып коеюн, бир кезде жерди мыйзамсыз басып алып, азыр мамлекеттен өз маселесин митинг аркылуу чечүүнү талап кылып жаткандар муну менен эч нерсеге жетишпейт. Митингдер кырдаалды турукташтырууга же жакшыртууга жардам бербейт. Муну баары түшүнүшү керек. Мындан ары жерлерди өз билемдик менен басып алган мурдагыдай башаламандык болбойт. Мыйзам бузган адамдарга тиешелүү чаралар көрүлөт. Түшүндүм. Силердики эми баягы санитарный зонага жайгашып калган деп бербей аткан экен, Мен адистер менен кеңешейин. Адистерге тапшырманы берейин. Барып тактап келсин, мага айтат, анан мен чечим кабыл аламын. Силердики эми башкача экен, санитарный зонада жайгашып калган деп. Атак эми мындан ары бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына, тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн, 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип коелу. Эч кандай митингге моюнтуп чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, областтарды чечип бергенбиз. Бая сельхоз потеря дегенди төлөтпөй мыйзам негизинде кабыл алып кол коюп бердим. Кызыл китептерин бердирдим. Кече күнү көрдүңөр, Тетсекиникин бердирдим. Эми азыр Бишкек шаарына келдим. Жаңы конуштарда кимде ким басып алган жерлерине кызыл китеп ала албай жүргөн болсо, сельхоз потеря төлөп уктурла. Жок, мен жалпы айтып атам, силерде эмес. Бишкектиктерге айтып атам. Мындай митингге чыкпагыла деп атам. Бүтөт, жазга чейин аласыңар кызыл китебиңерди. Анан жөн эле неме кылбагыла. Анан ошолордун баарын чечип берип атабыз. Бир нерсени эскертип коеюн. Бүтүндөй жалпы кыргызстандыктарга мындан ары жер басып алгандарды дароо алып барып камап коебуз. Андай беспредел кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз биз. 1 январдан тарта Кыргызстандын президентинин жарлыгы менен ВИЧке кабылган балдардын жөлөк пулу 2 эсеге көбөйөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешчисинин жетекчиси, ВИЧ менен жашаган аялдардын өлкө аралык тармагы коомдук фондунун директору Бактыгүл Исраилова билдирди. Буга чейин 18 жашка чейинки балдар жөлөк пул катары 4000 сом алып келсе, президенттин жарлыгы менен 1 октябрдан тарта ВИЧке кабылган балдар 6000ден алып жатат. Ал эми 1 январдан баштап 8000 сомдон бериле баштайт, деди Исраилова. Кыргызстанда 18 ноябрга карата коронавирус дагы 62 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 17, Чүй облусунда 17, Ош облусунда 11, Талас облусунда 1, Ысык көл облусунда 9, Жалал-Абад облусунда 2, Баткен облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 92 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 560 бейтап амбулатордук түрдө 661 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 182 667 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 177 200 киши айыгып чыкса, 2715 адам каза болду. Каракол шаарындагы Нефтяник кичи районунун тургундары үчүн көптөн берки чечилбей келген көйгөйлүү маселелердин бири ишке ашты. Себеби аталган кичи райондун тургундары Үмүт үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна каттоодо болуп, медициналык көзөмөлдөн өтүп келишкен. Аталган борбор бул районго алыс жайгашкандыктан бир топ кыйынчылыктар жаралган.
Кувейт мамлекетинин коомдук фонду тарабынан 3 миллион 200 миң акча каражатына үй бүлөлүк фаб курулуп пайдаланууга берилди. Smart Generation коомдук фондунун президенти Мухаммед Абед Эл Жажи мырза кесүүдө. Каракол шаарындагы нефтяник Кичи районунда Үмүт үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты ишке берилди. Бул мекемени Кувейт мамлекетинин Smart Generation фонду каржылаган. Аталган фонддун негизги тармагы билим берүү жаатына басым жасалып келсе, бул жолу алгач ирет медициналык мекемени каржылашты. Буга чейин биз билим тармагына, суу жок жерлерге скважиналарды куруп, ата-энеси жок жетим балдарга жардам берип келгенбиз. Медицина тармагында биринчи жолку долбоорубуз. Бул тармакты таңдап алганыбыздын себеби акыркы 2 жылда пандемия учурунда медициналык мекемелердин жетишсиздигине ынандык. Жардамга муктаж ушул сыяктуу алыс каймактарды таңдап алдык. Бардык шарты бар. Заманбап үлгүдөгү фабтын курулушуна 3 миллион 200 миң сом акча каражаты сарпталган. Ал эми ичиндеги эмерек медициналык жабдууларга 700 миң сом керектелген. Бул толук кандуу ушу демирчилер тарабынан салынып атат. Бул жерде ЭКГ, УЗИси, анан өзүңүз көргөндөй стоматологический кабинети менен чогуу болуп атат. Эми бул эгемендүүлүктөн берки Каракол шаарында медицина тармагында жаңылануулардын эң биринчилери болуп атат. Нефтяникте жашаган жашоочулардын суранычы менен бул жерде негизи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ушул жерде мекемеси жок болчу. Ошого элдин суранычы болгон. Анан ошол биздин шаардык кеңештин депутаттарынан да атайын топ иштеп ушул Сатар Муслимович баш болгон жалпы биздин депутаттар алардын аракети менен чогуу бергеликте ушул арабтардын фонду менен ушул жерге бүгүнкү күндө алардын фонду менен каржыланып атайын ушул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун мекемеси түштү, Кудайыбыз буйрса. Үмүт үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Каракол шаарындагы Абдрахманов көчөсүндө жайгашып, 2 райондун элин медициналык жактан тейлеп келишкен. Каракол шаары боюнча жалпы 81 миң тургун болсо, 10 миң жаранды аталган мекеме кабыл алган. Мындан ары Үмүт үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери 2 районго бөлүнүп иш алып барышат. Населениянын келиши кыйын болгондуктан, население көбөйгөндүктөн бизге ошол арабтардын спонсор болуп, ошолордун жардамы менен ушул жака ушундай чакан ГСВ салынып берет. Бизге бул эми салынган аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Эл менен тыгыз байланышта болуп атабыз, жакын болуп атат. Элге дагы, бизге дагы элдин ден соолугун чыңдаганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат да. Жашоочулары көп. Аталган Кичи райондун тургундары үчүн курулган медициналык мекеме 1 жыл аралыгында бүткөрүлгөн. Фабтын имараты 1 кабаттуу, жалпы аянты 200 метр квадрат жерде жайгашкан. Жанара Алмазбек кызы, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары. Балыкчы шаарында дагы шайлоого даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Балыкчы шаарында жалпы 18 шайлоо тилкеси бар. Алардын бардыгы текшерилип, техникалык базалары чыңдалууда. Шайлоо өнөктүгүнө даярдык Балыкчы шаарында кандай жүрүп жатат? Кененирээк Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Жогорку кеңешке шайлоого карата Балыкчы шаарында да кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Жалпы Балыкчы шаары боюнча 18 шайлоо тилкелери даярдалды. Шайлоо тилкелериндеги материалдык техникалык жактан камсыздоолор боюнча тийиштүү иштер жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалган 28 ноябрь 2021 жылга дайындалган шайлоого карата азыр биздин округда кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Атап айтсак, ушул шайлоону өткөрүүгө карата жалпысынан округ боюнча 61 шайлоо участогу ачылган. Жалпы округ боюнча 36 округда 89.818 шайлоочу контролдук тизменин негизинде катталган. Азыр дагы ушул убакытта шайлоочулар өзлөрүнүн ар кандай жолдору менен тактап атышат. Эми буюрса окончательный список келгенде дагы бул шайлоочулардын саны өзгөрүшү мүмкүн. Азыркы күндө биз ар бир участкалык шайлоо комиссияларын кыдырып, алардын жакында боло турган шайлоого даярдыгын, тазалыгын, жылуулугун, шайлоочуларга болгон түзүлгөн камкордуктар, шарттар жана башкалар жөнүндө кыдырып келдик. Буюрса азыркы күндө биздин шайлоо участоктор негизинен даяр. Бардык жерлерде атайын телевизор, монитор коюлуп, ал жерге планшетке качет этилген ар кандай видео роликтер бар. Ушул шайлоо системасын кандай өткөрүш керек деп. Ошол
роликтерди иштетип коюп, келген шайлоочуларга жана ошондой эле шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө түшүндүрүштөрүн дагы жүргүзүп жатабыз. Балыкчы шаарындагы номер 3003 шайлоо тилкесинде 2291 шайлоочу каттоодо отургандыгы такталды. Бул аймакта да аппараттар текшерилип, тесттик негиздеги жумуштар аткарылууда. Жогорку кеңешке шайлоодо да эпидемиологиялык коопсуздук чаралары да сакталат. Андан тышкары бул шайлоого дагы өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыр бүткүл дүйнөлүк пандемия жүрүп аткандыгына байланыштуу жылдагы шайлоодогудай эле биз дагы быйыл санитардык норманы сактоонун аракетин жасап жатабыз. Башкача айтканда, ар бир участкалык шайлоо комиссияларына антисептик, участкалык шайлоо комиссиялары үчүн маска жана башкалар таратылган. Биздин участокто тизмеде 2291 шайлоочу турат азырынча. Шайлоого даярдык жакшы, баардык керектүү нерселер коюлган. Шайлоого келе турган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча да тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө, сигнал коюлган. Анан буга чейин арыздар түшө элек, бирок дагы убакыт бар. Шайлоо болгонго чейин 3 күн калганга чейин ал адамдар арыздарын бере алышат. Алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого добуш берик конституцияга ылайык аралаш системасы менен өтөт. Шайлоо күнү 28 ноябрга белгиленди. Парламенттин курамы мыйзам боюнча 90 депутаттан куралат. Кыргызстан боюнча 54 партиялык тизме жана анын 36сы бир мандаттуу округтан шайланып келиш керек. Ал эми биздин участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, төрагалары, негизи эле шайлоого тиешелүү адамдар келген шайлоочуларга бардык жактан жардамдарды көрсөтүп, быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгүн эске алып, же болбосо аралаш системасы аркылуу болуп аткандыгына байланыштуу ар бир шайлоочуга 2 бюллетень берилерин, ал бюллетендерде кандай белги коюларын түшүндүрүштөрүн дагы биз маалымат иретинде келген шайлоочуларга түшүндүрүп жатабыз. Бул ирет жогорку кеңешке жалпы 75 партия катышуу ниетин билдирди. Эл өкүлдөрүн тандоого өлкө сыртында жүргөн мекендештерде салым кошулат. Ал үчүн дүйнөдөгү 60 мамлекетте иштеп жүргөн жарандар үчүн шайлоого катышууга тиешелүү шарттар түзүлдү. Жезгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Балыкчы шаарынан. Ысык көл районундагы алтын балалык медициналык реабилитациялык комплексин реконструкциялоонун жүрүшү уланууда. Эске сала кетсек, комплекс өлкөнүн алыс аймактарынан келген балдардын жана энелердин, жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ден соолугун калыбына келтирүү жана чыңдоого лайыкталган. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам комплекс бүтпөй калганы маалымдалган. Мамлекет башчысы үстүбүздөгү жылдын 19 мартында реабилитациялык комплекске барып, курулуш иштерин талап кылынган көлөмү менен таанышып, аны реконструкциялоонун баштоону тапшырган. Жеринен кабарчыбыз Асель Тилек кызынын материалы. Алтын балалык реабилитациялык комплексиндеги калыбына келтирүү иштери башталгандан бери бир топ жумуш бүтүп, комплекстин бир канаты тагыраагы 3 кабаты ишке кирди. Азыр бул жайда балдар жүрөк хирургиясы, эне жана баланы коргоо улуттук борборуна караштуу майып балдарды реабилитациялык бөлүмү, энелер үчүн акушердик гинекология бөлүмдөрү иштеп баштады. Жүрөк хирургиясы бөлүмүнө кайрылгандар көп болууда. Бул борбор ачылгандан бери 5 баланын жүрөгүнө ийгиликтүү операция жасалды. Күнүнө 10-дон 15ке жакын жаранда келип көрүнүп атат бизге. Өзүбүз толук консультация, өзүбүз көрөбүз, угабыз, ЭКГ өткүзөбүз, анан керек боло турган болсо жаткызып дарылайбыз. Март айынан бери бул комплексти калыбына келтирүү иштери жүрүп, 400 чарчы метр чатыры жабылып бүттү. Курулуш иштери бүтпөй калган жеринде иштер кызуу уланууда. Имараттын оң жак бөлүгүндөгү 3 кабатты декабрь айына чейин бүткөнү мерчемделип жатат. Курулушчулардын билдирүүсүндө эшик терезелери толук салынып бүтсө, кышы менен ички жасалгылоо жылытуу тутуму, шыбак иштери жүргүзүлө берет. Ана ичин бул обделкасын жасай баштадык, уже гипсокартондорун уруп атабыз, поклевкаларын тартып. Анан терде дагы бир өзүнчө эмебиз бар. Блогубуз. Анын ошо кирпичи көтөрүлүп, плитасы жабылып, ушу биягы дагы, тиягы дагы чогуу бир эме менен кетип баратабыз. Ошо буюрса жакшы, мына материалыбыздын баары толук келди, буюрса толук кандуу азыр ишке кирдик. Эске сала кетсек, буга чейин 2 ирет келип кеткен өлкө башчысы комплексти калыбына келтирүүдө жалаң сапаттуу медициналык талаптарга жооп берген материалдардан курууну табыштаган. Себеби бул жерде балдар дарыланат. Буга чейин комплексти калыбына келтирүү үчүн атайын марафон да өткөрүлгөн. Андан түшкөн каражат азыр ички жасалгалоо иштерине жумшалып жатат. Мынакей азыр экинчи спальный корпустун
канализациялары, шпаклевкалары жылуулап атат, бүт ар бир ичинин баарын шпаклевкаларын жасап, Кудай буйруса, 1,5 айга жетпей мунун иши бүтүп калат деп ишенип атабыз. Андан тышкары фонд охраны природы бизге марафонда 20 миллион акча берген. Азыр мынакей бүт черноземдун баары ташылып келип атат. Комтөр бизге жардам берип атат. Жакында Кудай буйруса бизге томография келет. Биздин областта эч жерде томография жок. Ошондуктан эгерде томография алтын балалык келсе бардык условия бар. Долбоорго ылайык комплекс 8 блоктон турат. Анда аллергиологиялык, онкологиялык, пулмонология, акушердик гинекологиялык, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврологиялык бөлүмдөр, ошондой эле комплексте уктоочу бөлүмдөр, клиникалык лабораториялар, тамактануучу, кир жуучу жайлар орун алат. Комплекстин жайгашуусу Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги климаттын жана баленологиялык шарттарды эске алуу менен тандалган. Медициналык реабилитациялык комплексти 2022 жылдын 1-июнуна чейин бүтүрүүнү жана пайдаланууга берүү белгиленүүдө. Айсел Телек кызы, Сергей Мишин, Кайбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепканасында чыган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун кыргыз жазмасынын негиз салуучусу Касым Тыныстановдун белгилүү окумуштуу лингвист, түрколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына арналган илимий жыйын болуп өттү. Кененирээк кабарчыбыз Ултай Курбангулова сөз кылат. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепканасында мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана Кусейин Карасаевга арналган жылдыздай жаркырап жанган жазыксыз жаш өмүрлөр аттуу иш-чара болуп өтүп, өлкөнүн үч көрүнүктүү залкар инсандарынын өмүр баянын баскан жолдору туурасында сөз болду. Бүгүнкү ошо иш-чарага Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин тарых адистигинде билим алып жатышкан студенттер, аны менен бирге Каракол шаарындагы педагогикалык окуу жайынын студенттери жана Каракол шаарындагы Токтогул Сатылган атындагы областтык мектеп лицейинин окуучулары ошо бүгүнкү конференцияга келип, өздөрүнүн илимий баяндары боюнча биздин кыргыздын ошо көрүнүктүү адамдары Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Кусейин Карасаевдин 120 жылдык мааракесине карата өзлөрүнүн ошол биздин залкар инсандардын басып өткөн жолу, алардын ишмердүүлүгү, ошондой эле Касым Тыныстановдун ырлары, Кусейин Карасаевдин чыккан эмгектери, Жусуп Абдрахмановдун чыккан эмгектери боюнча баяндамалар тууралуу өздөрүнүн алган билимдерине ылайык маалыматтарды берип жатышат. Мындан сырткары мен айтып кетким келет, ушу жалпы эле Каракол шаар эмес, Ысык көл областындагы республикадагы окурмандарга ушундай областтык китепканалардан, шаардык китепканалардан келип, ушул биздин көрүнүктүү инсандарыбыз жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алып, ошолордун басып өткөн жолу кандай кырдаалда, кандай кыйынчылыктарда өтсө, келечекте мына ошолордон таалим тарбия алып, биздин ушу эркин мамлекетибизди, эгемендүү мамлекетибизди андан ары гүлдөп өнүгүшүнө салым кошот деген ойдомун. Өткөрүлгөн жыйын кызыктуу өтүп, катышуучулар тарабынан ырсаттар да айтылды. Атактуу инсандардын 120 жылдыгы республикалык деңгээлде быйыл белгиленип, облуста бул инсандардын 120 жылдыгына карата жерлерде атайын иш-чаралар уюштурулууда. Ал эми бүгүнкү илимий конференцияда тарыхчылар 3 инсандын мамлекетке кошкон салымын айтып беришти. Облустук китепкана кызматкерлери бул күнү эле эмес, жыл бою 3 инсанга арналган иш-чараларды уюштуруп турушаарын белгилешти. Биздин китепкана кызматкерлеринин эң негизги максаты ушул биздин жаш муундарга маалымат берүү. Касым Тыныстанов жөнүндө, Кусейин Карасаев жөнүндө, Жусуп Абдрахманов жөнүндө бир аз кыскача маалымат берип, ушул залкалардын басып өткөн жолдору, ушу биздин жаш муундарга бир баягы тарбия иретинде, ушул биздин жаштарыбыз көп китепканага келип, ушул залкарлар жөнүндө китептерди окуса, текчелерде бир топ маалыматтар даярдалып турат. Бүгүнкү иш-чара албетте биз үчүн өтө чоң таасир тийгизип атат десем жаңылышпайм. Анткени биз улуу инсандардын өмүр жолун, алардын чыгарган китептерин окуп, өзүбүзгө чоң таасир алып жатабыз. Уюштуруучуларга, ошо уюштуруп бераткандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз өзүбүз билгенден дагы бияктан келип көп нерселерди үйрөнүп, жана алар жөнүндө көп маалымат алып атабыз десем жаңылышпайм.
Тарыхта өз орду бар кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөлүшүнө эгебейсиз салым кошкон Кусейин Карасаев, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов көл жергесине чыккан инсандар. Жылдыздай жаркырап жанган жазыксыз жаш өмүрлөр аттуу иш-чара өз максатына жетип, 3 инсандын өмүр баянын чагылдырган көргөзмө дагы тартууланды. Улутай Курбанкулова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Бүгүн Балыкчы шаарынын эли Туркиядан келген дарыгерлерге көрүнүп, ден соолукту чыңдоо үчүн кеңеш алышты. Анка Medical Service клиникасынан келген дарыгерлер облус тургундарын акысыз кабыл алышууда. Бүгүн Балыкчы шаарында 100дөн ашуун бейтап көрүнүштү. Дарыгерлер ар бир бейтапты жеке көрүп, дарылануу жолдорун айтышты. Темага кеңири кесиптешим Жанара Сагындыкова токтолот. Жекешкер Мирлан Исагалиев калктын ден соолугун чыңдоо багытында көптөгөн иштерди жасап келет. Бул иретте анын демилгеси менен Турциядан дарыгерлердин жоон тобу келишти. Ортопед, травматолог, нейрохирург, невролог адистери кезек күткөн шаар тургундарын кабыл алышты. Biz İstanbul Beyin ve Omurga Merkezi olarak Биз Анкара Medical Service медициналык борборунан келдик. Кыргызстандан сунуш түшүп, мындан улам азыр кабыл алуу жүргүзүп жатабыз. Кайрылган бейтаптардын көпчүлүгү сөөк, муун оорулары менен жабыркагандар. Ар бир бейтаптын илдетин аныктап, дарылоо тууралуу кеп кеңеш бердик. Турциядан келген врачтарды бүт каржысын мен мойнума алгам. Ошол бияка келгендери жатаканалары, тамак аштарын бүт баарын каржылап, анан кичине иштеп берген немелерин, ошо каржысын мен өзүм мойнума алгам. Анан азыр эми бул көлдү көрүп чыккандан кийин биз дагы сүйлөшүүлөр болот. Биз айтып атабыз, ар бир квартал сайынбы, ай сайынбы ушу келип ушундай жардам берип, бул эми соопчулук иш да деп ошону сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө балыкчы эли Мирлан Исагалиевке ыраазычылыктарын билдиришти. Жекешкердин бул калк ден соолугун чыңдоо үчүн көргөзгөн алгачкы жардам эмес. Буга чейин гемодиализ борборун куруп, тез жардам унаалары менен камсыз кылган. Дартына даба издеген шаар тургундары четтен келген дарыгерлер акысыз кабыл алып, кеңеш бергенин белгилеп өтүштү. Ошо Мирлан Исагалиевичке аябай чоң ыраазычылыкты билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Өмүрү узун болуп, бактылуу болсун. Жакшылык болуп, ден соолук болсун. Анан ушинтип эле ушуга дарылар келип азыр көрүнүп чыктым. Анан эми бул врачтар айтты, только меники деген эмекен, операцияга эле подлежит этет экен, мындай укол алганга болбойт дейт. Анан Турцияга чакырды, Турцияга келип, ушу операцияга келгиле деди. Өзүлөрү тосуп алат экен. Бүт өзүбүз ушу өзүлөрүнүн командасы бар экен, ушу командасы менен өзүлөрүбүз тосуп алабыз. Бизге келгиле деди. Анан ушу буюрса эми ошо жака барсак деген үмүтүбүз бар. Жогорку квалификациялуу аябай жакшы врачтарды алып келип, ушу биздин шаарыбыздын тургундарын, каалоочуларды келип, ушу бекер консультация жүргүзүп атышат. Ошо учур менен пайдаланып, ушу Мирлан абабызга терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Көптөгөн негизи эле балыкчыга эле эмес, бардык эле жерлерге көптөгөн өзү жардамын көрсөтүп келатат. Келген дарыгерлердин ичинде профессорлор да бар. Алардын айтымында көпчүлүк тургундар нерв жана сөөк оорулары менен жабыркап, учурунда көңүл бөлбөй өтүшүп кеткендери да бар. Айрымдарын Кыргызстанда дарылоого боло тургандыгын белгилешип, кээ бир бейтаптарды Турцияда операция жасоого сунуш беришти. Мындай кабыл алуу эртең Каракол шаарында да улантылмакчы. Жанара Сагындыкова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Балыкчы шаары. 17 ноябрь эл аралык студенттер күнүнө карата Иса Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжинде мыкты фельдшер 2021 сынагы уюштурулду. Аталган сынак 2 баскыч менен өтүп, окуу жайдын бүтүрүүчү курстары өздөрүнүн билим деңгээлин көрсөтүштү. Мында студенттер теория менен практиканын айкалыштырып, активдүү катышты. Иса Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжинде студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында бүтүрүүчү курстар арасында мыкты фельдшер 2021 сынагы өткөрүлдү. Мындай сынактардын уюштурулушу кесипке болгон кызыгууну, жоопкерчиликти арттырат. Бул жолку сынактын өзгөчөлүгү жумуш берүүчү тараптардан калыстар тобу катышып, мыкты фельдшерди өздөрү баалашат. Таймаш 2 баскыч менен өтүп, кызыктыруучу сыйлыктар каралган.
Биринчи этап теориялык боюнча билимин баалоо болгон. Ал жерде тест жазышты студенттер. Терапия, хирургия, педиатрия, акушерство, инфекция сабактары боюнча тест жазып чыгышты. Ошол тест жазып чыккан студенттердин арасынан уткандар экинчи этапка өтүштү. Экинчи этапта бул жерде студенттер кырдаалдык маселелер деп коет. Ошо скорый помощьта болчу кезигүүчү биринчи тез жардам берүү тууралуу кырдаалдык маселелер бар. Ошол кырдаалдык маселелерди чечип көрсөтүшөт. Экинчиси болсо жана медицинада СОПТОР деп коет, стандарты операционных процедур дейт. Ошону көрсөтүп беришет. Иненин да кесиги болот, срезан вверх и под градусом 30 биринчи венага түшөбүз, түшкөндөн кийин анан параллельно к вене. И обязательно киргизгенде неме 3төн 2 бөлүгү кириш керек, 3төн 1 калыш керек. Мында келген калыстар тоонун мүчөлөрү окуу жайдын материалдык техникалык базасы жакшы экенин, билим алууга бардык шарттар түзүлгөнүн белгилешти. Сынак учурунда студенттерге окууда өтүлгөн программанын негизинде суроолор даярдалган. Катышуучулардын айтымында таймаш кызыктуу өтүп, оорчулуктар жаралган эмес. Бүгүнкү конкурс бул студенттердин билим деңгээлин текшерүү үчүн. Бул ар бир студенттин өзүнүн деңгээлин текшерип, эң мыкты студентти бул алып чыгуу астыга. Жана бул медколледждин уровень знаниясын көтөрүү. Бул бүгүнкү вопростор боюнча бул абдан жакшы, жеңил болду. Биз өзүбүз өткөн темалар эле болду. Мен үчүн бул суроолор бул ошо жеңил, абдан жеңил болду жана гос экзаменге бул даярдык болду. Ар бир ушул фельдшерскийдин студенттердин кандай окуп атканын барып көрдүк. Ар бир кабинеттер менен булардын билимин кайсы аудиторияда кандай окуп, эмне иш кыларынчы. Илгери биздин ошол окуу жайда окуп жүргөндөгү менен азыркыны салыштырып көрсөк, азыркы студенттерге абдан жеңил да, бүт муляждардын баары бар экен. Даже деген ар бир органды өзүнчө алып булар окуганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен да. Бүт акушерствода деле, ошол фельдшерский делода деле, сестринский делода деле абдан жакшы база бар экен да. Демек биздин окуучуларыбыз мектептен жакшы окуп келип туруп эле, андан кийин өзлөрүнүн профессиясын жакшы көрүп сүйүп окуса, келечекте биздин мамлекетте өнүгүү, өсүш жолун айдан ачык көрүп турсак болот экен. Аталган сынак кийинки курстун студенттерин билим алууга кызыктыруу багытында жыл сайын өткөрүлүп келет. Мында эң алдыңкы делген катышуучуларга алдыда өткөрүлүүчү мамлекеттик сынактан жеңилдиктер болору белгиленди. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Ошондой эле студенттердин күнүнө карата Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында белгиленген иш-чарага жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын студенттери катышышты. Студенттердин майрамдык маанайы кийинки материалда. Бүгүнкү күндө облуста 5 жогорку окуу жайы, 2 колледж жана 8 орто кесиптик окуу жайы бар. Бул окуу жайларда билим алган студенттердин санын өстүрүү дагы колго алынууда. Ар жылы 17 ноябрь эл аралык студенттердин күнү белгиленип, бул жолу биринчи курстун студенттери үчүн майрамдык иш-чара менен коштолду. Урматтуу Ысык Көл областынын жана Каракол шаарындагы жайгашкан жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын студенттери, силерди бүгүнкү 17 ноябрь эл аралык студенттер күнү менен куттуктайбыз. Бул эл аралык студенттер күнү силерди кесипке, адистикке багыт алдыруу күнү болуп эсептелет. Бул күн силер үчүн турмуш жолуна мектепти бүткөндөн кийин адис алуу, диплом кесип алуу боюнча багыт берчү маал келди. Ошол билим алууда, ошо адистик кесип алууда силерге чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Шаңдуу майрам катары белгиленип жаткан бул күн тарых парактарында алгачкы жолу 1941-жылы белгиленген. Майрамдын келип чыгышы Чехияда жаштардын, студенттердин революциясынан кийин пайда болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштагы Чехословакияда улутчул фашисттер тарабынан оккупацияланган студенттер жана окутуучулар өлкөнүн түзүлгөн күнүн белгилөө максатында демонстрацияга чыгышып, студенттердин өлүмү менен коштолгон. Андан соң 1989-жылы кайрадан студенттердин демонстрациясы уланып, анда дагы көп студенттер каза болот. Ошондон улам дүйнөдө бул күн эл аралык студенттер күнү катары кабыл алынган. Каракол шаарынын атайын мэрия тарабынан
тазалык коомунун башчылары келип, бизге атайын ушундай грамоталарды, ыраазычылык каттарын жана ошондой эле белектерди тапшырып кетти. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздарды бүгүнкү студенттик майрамыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар. Студенттик күндөрү карата бардыгына ийгилик, окуусуна ийгилик, ден соолуктар болуп, эже агайларды сыйлаган студенттерден болуп, ар бирибиздин өзүбүздүн кесибибиз таап кеткенге аракет кылсак. Учурда Чехияда бул күн мамлекеттик майрам катары белгиленет. Ал эми башка мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда бул күн расмий майрам болуп саналбаса дагы 1990 бери студенттер арасында ийри майрам катары кабылданып, өткөрүлүп келүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, жаңылыктар, Каракол шаары. Жаңылыктарыбызды улантабыз, асыңыздарда болсо эл аралык жаңылыктар. Оғанстандын борбору Кабулда 17 ноябрда 2 жардыруу бир кишинин өмүрүн алып, 6 жарадар болду. Биринчи жардыруу Кабулдун батыш тарабында болуп, бир нече киши жараат алган. Экинчиси бир нече сааттан кийин ошол эле аймактан алыс эмес жеринде орун алды. Азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Бирок жардыруулар Ислам мамлекети террорчул уюму буга чейин уюштуруп келген жардырууларга окшош экени айтылууда. Оғанстандагы бийликти колуна алган Талибан кыймылы өткөн жумада ИИМ тобунун 600 мүчөсүн кармаганын кабарлаган. Бириккен Улуттар уюму билдиргендей, Оғанстанда апийимдин мыйзамсыз өндүрүшү былтыркы жылга караганда 2021 жылы 8% өстү. Быйыл Оғанстанда 6800 тонна апийим чогултулган. Бул тууралуу Улуттар уюмунун маңзат жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин 16 ноябрда жарык көргөн баяндамасында айтылат. Документтеги маалыматка караганда апийимден оогандар 1,8-ден 2,7 миллиард долларга чейин киреше табышкан. Оғанстандан чет жака мыйзамсыз каналдар аркылуу чыгарылган маңзат кыйла ийри суммадагы каражат түшөт деп жазылат баяндамада. Агенттик белгилегендей, ооган экономикасынын 10%-ын апийим соодасынан түшкөн пайда түсөт. Август айында апийимдин баасы май айына салыштырмалуу 2 эсе көтөрүлгөн. Муну баяндаманын авторлору талиптер өлкөнү басып алгандан кийинки саясий туруксуз абалдан көрүшөт. Маңзат менен кылмыштуулукка каршы агенттик эл аралык коомчулукту апийим өндүрүшүн кыскартуу боюнча жергиликтүү программаларды кыскартууга көмөктөшүүгө чакырды. Дүйнөдөгү апийим өндүрүшүнүн 90%-ы Оғанстанга туура келет. Евробиримдик Польша менен Беларустун чек арасындагы мигранттарга жардам катары 700 000 евро бөлүп берет. Бул каражаттан 200 000 евро Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Чырым эл аралык уюмдарынын Беларустагы өкүлчүлүктөрүнө берилип, мигранттарга гуманитардык жардам көрсөтүү, тамак-аш жана дары-дармек сатып алууга жумшалат. Калган 500 000 евроны Европа комиссиясы мигранттарга башка эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар аркылуу бөлүп берет. Еврокомиссиянын кризистерди башкаруу боюнча өкүлү Янис Ленарчич Шаркет өзүнүн өнөктөштөрүн колдой турганын айтып, чек арада жана Беларустун башка аймактарында эч жака чыга албай калган мигранттардын абалын жеңилдетүүнү көздөрүн билдирди. Германиянын канцлери Ангела Меркель 15 ноябрда Александр Лукашенко менен телефондон сүйлөшүп, Беларусь-Польша чек арасындагы миграциялык кризисти жана качкындарга гуманитардык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулаган. Беларусь-Польша чек арасындагы абалды Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен Орусиянын президенти Владимир Путин да телефондон талкуулады. Алар кризисти жөнгө салуу зарыл экени белгилеп, бирок аны чечүү боюнча бир пикирге келе алган жок. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евробиримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага таасир этип, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайдыра баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларустун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түзүү деп Евробиримдик Минскини айыптоодо. 10 миллион халкы бар Чех Республикасында 17 ноябрда 22.479 кишиден коронавирус аныкталды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ушундай эле Курч кырдаал, Чехияга умуштулаш жайгашкан Австрия, Германия жана Словакияда байкалууда. Чехия эмделгендердин саны боюнча Европанын башка өлкөлөрүнөн артта калды. Өлкөдө вакцина алгандар калктын 57,6%-ын түзөт. Ал эми Европада орточо көрсөткүч 69%.
Коронавирус пандемиясынын акыркы толкунунда Чехия мурдагыдай кылып катаал чектөөлөрдү киргизген эмес. Чех өкмөтү катаал эрежелерди колдонулбастыгын жана мектептер жабылбай турганын билдирген. Ал эми ресторан, кафелерге кирүү үчүн жарандар коронавирустун жоктугун тастыктаган тесттин жыйынтыгын же эмделгендиги тууралуу сертификатту көрсөтүүгө тийиш. Бүгүнкү күнгө алган маанилүү жаңылыктар топтому менен таанышып алдыңыздар. Эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.